Орозо айы дуалардын кабыл болгон айы деп айтып келебиз. Ошол дуалар кабыл болгон орозо айы ичиндеги болгон сааттардагы өзгөчө убактар кайсыл убактар дегенде, ооз ачаар саатка келгендеги дуалар. Ушул мезгилде биз капилетте калып жөн өткөрүп албайлык. Ага кошула дагы кайсыл убакыт десек, ага кошула ар бир намаздан кийинки болгон дуалар. Аны менен биргеле күн сайын эрте менен саарлыкка турган мезгилде эртерээк туруп тахажжуд учурунда жасалынган дуалар. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы куттуу хадистеринде баян этилет. Эгерде кимде-ким таң заардан туруп дуа кылган болсо, Аллах Тааланын ошол мезгилде өзү чакырык салып, сурап калчулар барбы, берип калайын, суранып калчулар барбы, кечирип калайын деп үн салган, добуш салган учурга туш келет дагы. Бул сааттарда дагы дуалар түз жана бат кабыл болот. Андыктан келиңиздер ошол мезгилдеги дуаларыбызды үй бүлөбүз үчүн, жакындарыбыз үчүн, мекенибиз үчүн, улутубуз үчүн, үммөт үчүн жана жалпы инсаният үчүн арнап калалык.